Кыштын кардуу күндөрүндө жалгыз эчки тоонун зоосунда кыштап жүрөт. Койчу да, койлор да кетип калышкан. Бирок дал ошол муздак жалгыздыкта жаңы жашоо башталат. Жайлоодо оттоп жүргөн эне эчки аска зоого чыгып кетет. Койчудан адашып калат. Төмөн караса, койлор айдалып кеткен болот. Эчки аска зоодон түшсө, ит кушка жем болорун билип, ошол жерде кыштап калат. Жаз келип, эчки эки улактуу болот. Бири ак, бири кара. Эч кимге жеэлирбей чоңойтот. Бир күнү ак улак апасын айтат: "Курообузга кошулбасак, ит кушка жем болобуз. Мен ээрчигиле" дейт. Алар макулдашып, тоо этегин көздөй жөнөшөт. Суу кечип, таштан ташка секирип отурушат. Аңча алдыларынан кол түлкү чыгат. "О, кандайсыңар? Кайда бара жатасыңар?" дейт. Кара улак күлүмсүрөп: "Бизди карышкыр конокко чакырды эле. Ошол жака баратканбыз. Ал тетиги таштын жанында күтүп отурат" дейт. Коктоодо карышкыр кырында турганын көргөн түлкү сайга кирип качат. Карышкыр 3 эчкини көрүп, каарды мачап куркулдап келе жаткан. "Мына эми жейм" дейт. Кара улак кыйкырып жиберет. Тетиги дөбөнүн түбүндө арстан күтүп жатат. Ал сени издеп жатат. Ак улак чилиңдеп: "Карышкыр, тетиги жерде арстан сени күтүп жатат. Арстанга бар" дейт. Карышкырдын шаштысы кетип, артына карабай качып жүрөйт. Эчки улактары менен секин тоо тарапка чыгат. Баары аман калгандарына сүйүнүшүп, эчки улактары менен тоонун башына чыгып, жайылып жүргөн койлорду көрүшөт. Эчки эки улагы менен алдыга түшөт, артынан койлор ээрчип жөнөшөт. Алар короо тарапка келип, койлор менен кошулушат. Эл алыстан байкап турат. Эчки улактары менен жаяу туруп, чарчаган туяктары сүйүнгөндөн сезбей калат. Күндүн батышы тынчтыкты тартуулайт. Ошентип эчки менен акылдуу улактар короого аман кайтып келишти. Эл кубанып тосуп калат. Бул жомок акылдуулук менен тайманбастык жеңишке жеткирерин эскертет. Жомок боюнча оюңарды комментарийге жаза кеткиле.